Өлкөдө акыркы убакта азык-түлүктөрдүн кымбаттап жаткандыгы баарыбызга маалым. Өзгөчө өсүмдүк майына жана кумшекерге болгон баа дээрлик 2 эсеге кымбаттаганын буга чейин Улуттук статистика комитети билдирген. Мисалга алсак, бүгүнкү күнгө карата базар баасында кумшекердин орточо баасы 60 сомду түзсө, бирок бүгүнкү бул баа өткөн жылдын ушул күнүнө караганда 20 сомго, башкача айтканда 48% кымбаттаган. Ал эми 1 литр өсүмдүк майынын эң арзаны 160 сом болсо, 1 килограмм эттин орточо баасы 450 сомдон 600 сомго чейинки сумманы түзөт. Эми кардарлардын саны деген мурдага караганда, конечно, азыраак болуп атат. Элдин баары арзан жакты издешет. Кымбатчылык болуп атпайбы, көрүп атпайсыздар мындай. Эл мындай базарда эле мындай карап койсо, мурда Ош базарда мынчалык киши аз болчу эмес да, киши аз эле болуп атат да, мындай айткандачы. Майдын баасы эң 1 литр май 150 сом болду да. Бул деген убагында 80 сом, 75 сом сатчубуз. Буга бирге бир кошулду, 1 жылга жетпейчи. Мына 1 жылда ошо бирге бир кошулду да. Муну 75-80ден сатчумун мен. Ал муну оптовой сынасаңыз 140 сомго келет да, 140-145ден келип атат. Биз азык-түлүктүн кымбатташы карапайым калктын капчыгына кандай таасирин тийгизип жаткандыгына кызыгып, сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Эми мына продукттардын кымбатташы карапайым адамдарга оор болуп калды да. Пенсионер биз эми 1 килограмм, 2 килограммдан эт ала алабыз. Эгер көп алсак. Ал эми пенсиясы жок жаштар эмнени жейт? Эчтекеси жок, жей албайт алар. Продукттардын кымбаттаганы туура эмес болуп калды менимче. Эми бир айда 1 килограмм эт алсам, калганы дагы башка продукта да алыш керек да. 1 килограмм этти алып барсак, бир кайнатып балдар менен бир жейбиз, башка эт жеш жок. Өтөлө мисалы үчүн суу май бизде бат коройт. Суу майга 2 күндүн биринде эле жүрөбүз. Азыр 150 сомдон болуп атабыз суу майдын литри. Особенно бияка келип кеткенге бензин да жаман кымбат болуп атат. Ошо машинаны башта айдай элбай деле калдык. Эки жака чыга албай калдык. Мына этке келгенбиз. Мурункудай көп ала албайбыз. Кичине манту түйүп жейлик деп эле 1-2 кило. Негизи мурда деген бир 3,5 миң эле кетчү. Бир 10 килога чейин эле бир эле алып кетип калчубуз. Азыр болсо антип деле ала элекпиз. Бир келгенде ошентип майда чүйдө эле 2 кило, 3 килодон алып кетип турабыз. Ошондой кымбаттаганына байланыштуу. Мурун билчүмүн канча корочу, азыр эсимде эле жок. Үй жактан чыгып калса, үй жактан алып калабыз. Кээде базарга келебиз. Баягыдай биз 10 килодан эт ала албай, 2-3 килодан алып калдык. Элдин баары эле ошондой да. Мен сахарда азыр сурадым 70 деди. Ана майды сурай элек мен, картошканы 30-25 деди. Ошолорду сурадым ошо. Ал эми өкмөт башчы Улукбек Мариповдун берген сөзү куру сөз болуп калган сыяктуу.